Так, рахмат. Надир Санташевна, менде бир сураныч бар эле. Кечөө эми бул комитеттин алкагында бизде деген элчилер менен жолугушуулар болуп атат. Анан Франция мамлекетинин элчиси менен жолукканда аябай бир суранычты эле. Мурда Бишкек шаарында 26-60 жазып алсаңыздар, 26-68 жана 6 мектептерде Кыргызстан боюнча 3 эле мектепте француз тили окутулуучу экен. Азыр 6 мектепте окутулбай калыптыр. Анан 26-68 мектепте бир жумада 2 саат анысы да кыскарылат деген бир мындай ой пикирлер айтылып калды. Ошону деген билим берүү министрлигине жеткирип бериңиздер деп, анан ошол боюнча эгер биз тараптан жардам керек болсо биз да колдоп берет элекпиз деген ой пикирлер айтылып калды да. Ошону көзөмөлгө алып коюңуздарчы. Анан мага маалымат берип коюңуздар. Сураныч рахмат. Макул. Эльвира Жаралбековна, бизге окуу китептери боюнча ошол Франция элчилиги жардам берсе эле, биз эч проблема жок эле. Ошо ата-энелер менен сүйлөшүп, балдар менен сүйлөшүп, окуу китептерибизди берсе, биз англис тилинин ордуна мисалы француз тилин каалап атышат деп киргизип коет элек. Рахмат, ошону жазуу түрүндө бар. Надир Санташевна, жазуу түрүндө берип коесуздарбы? Макул. Мен деген кийин деген жолугушканда мен да айтып коеюн да.